мен апаларға айтмақшымын, қыз бере тұрғандар. Баяғы қызды бергенде, Құдағи, мен болушынша тарбияладым, чоңайттым, мен қалғаны сіз өзіңіз тарбиялап аласыз дейді. Деп алып тұрып, анан кейін башқара баштайды да. Құдағи, қызымды жөнөтүп қойыңыз, қонақ келді. Құдағи, сағынып кетті, 3-4 күн жатып кетсін. Мына жарақаны апалар кетірді. Бердің бі Құдағиға, бүйтті. Қызым, отырғызып алып тұрып, ошонда айтыш керек та, Құдағи, мана қызым, сен ушул кайнатаң, могу кайненең бул күйөөң. Бүттү, бүгүндөн баштап сен ушулардын үй бүлө мүчөсүң. Сен келсең биздин үйгө, мына күйөөң менен гана келгиндә бир келе чайымды ичип кайра кеткениң. Мен үйүмдө конбогон. Деп туруп ушун өзүнүн бир ситуациясы болот, кырдаал болгону. Ошону апалар эч качан кийлигишпеш керек да, бүттү кызыңды бердиңби, бүттү. Анан кийин Насып кийлигишүү бир баягы жигиттин апасынан эмес, кыздын апасынан болгон кийлигишүү. Периштеси үйдөрөк кызым. Ошого баш ийгин, итаат кылгын, аны сыйлагын, урматтагын, жакырса агарып жүрсүн. Жакшы узатып кой жумушун, жакшы тосуп алып. Мына ушул ата-эне төрөдү ушуну деп туруп айтып койсо аябай жакшы да. Анан балдар дагы, балдарга айтарым, о балдар үйлөнө турган болсоңор эгерде бир жакшына сүйгөн кызыңарды алып келин келди үйгө, эртеси анан сүйүктүм, могу менин атам, могу менин апам. Ушулар мени төрөдү, тарбиялады, чоңойтты, өстүрдү, мына үйлөдү. Ушуларды жакшы көрүшүңдү мен суранамын. Кызмат кылышыңды суранамын. Булар базарда сатылбайт. Алмаштыра албайм деп туруп колуңарды. Аялды алмаштырышы мүмкүн деп аялыңарды колуңарды мынтип койгула да. Лекин ата-энемди алмаштыра албайм. Мына. Дегенде сүйүп турган кыз макул дейт. Анан кийин мага жалышат да, мен ошону чыгарып чыгарып айтып атам. Эже, эки оттун ортосунда калдым дейт да. Эки оттун ортосунда калбас үчүн сүйгөнүңөрдү алып, эртеси ата-энеңерге ушундай жакшына кылып туруп көрсөтүп, ата-энемди сүй деп айтып койгула. Аларды алмаштыра албаймын дегиле. Мына ушунун өзү, ушул кыймылдын өзү келин менен кайнененин ортосундагы маселеге бир түз багыт салып коет экен да. Карабайсызбы? Эгерде чындап эле иш башынан эле баардык нерсе баардыгына түшүнүктүү болгон болсо, алган курсту ар ким өзү тааныйт. Эне катары, ата катары, жигит катары, келин катары.